Былтыр 2022 жылы 23-кө карата нефти трейдерлерге күйүүчү майды биздин дыйкандарга жана ошондой эле биздин кыргыз элине арзан баада алып келүү үчүн 2 миллиард сом акча бөлүп бергенбиз. Азыркы күндө кайра ушу күйүүчү майлар кымбаттап атат. Ушул боюнча не болду ошо 2 миллиард? Каяка иштетти, эмне кылдыңар? Өткөн жыл апрель айынан баштап ушу кризис болгон, ушу ГСМ жагынан. Биз болсо 2 этапта ушуну бергенбиз, ушу кредит катары. Ал баары кайтарылып бюджетке келип түшкөн. Эсептөө палатасы барбы? Ушул боюнча маалымат бериңилерчи. Эсептөө палатасы. Аппарат Айдарбековдун микрофонун жандырып бергилечи. Айта бериңиз микрофонду. Саламатсыңарбы, урматтуу депутаттар. Бул боюнча Айбек Жапарович, биз кандай эме менен берилген баарын жаздык. Азыр бүгүнкү күнү болсо полный материалды укук коргоо органына ГКМБ, СМБга берилди материал. Ошолор баа берет азыр бүгүнкү күнү. Толук иштетилген эмес, значит, туурабы? Силердин корутуңар жакшы эмес. Да, ошон үчүн укуктук баа берүү үчүн биз Госкомитет национальной безопасности берилди материалдар. Айбек Жапарович, ушул мезгилде кризис болуп кетпеш үчүн ошол акча каражаттар бөлүнгөн. Ошол акча каражаттар бөлүнүп, өзүн вазипасын аткарды. Кайра ал акча кайтарылды. Өзүн вазипасын аткарды. Бүгүнкү күндө матрезервде бизде бүгүнкү күндө дизель топливо бар. Эгер кимди кандай дыйкан эгерде дизель топливо алам десе, ар бир районго биз бөлүп бергенбиз квота, ошол жактан аркылуу алса болот. Туура, ал акчаны биз кантип бөлүп бергенбиз, Бактыргеш, билесизби? Баасы көтөрүлбесин деп бөлүп бергенбиз. Азыркы күндө баасы 2 эсе көтөрүлүп жатат. Анда эске алышыбыз керек. Эсептөө палатасы текшерип бул жерде корутундусун карасаңыз, туура эмес иштетилген деген тыянак чыгарды. Муну айтып жатат өздөрү, укук коргоо органдары өткөрүп берди деп. Мен ошону сурайын деп жатам. Каржы министри сизге да 2 эсеге кандай көтөрүлдү 2 эсеге? 2 эсеге көтөрүлгөн жок, каяктан 2 эсеге көтөрүлдү? Сиз эми ошол элге кыдырып 95-чи бензин 64 сом болчу. Мына азыркы сентябрда 92, 58 сом болчу, 62 сом болуп атат. биз ошо акчаны бөлүп жатканда канча эле күйүүчү майлар? Ал кайсы ай эле ушундай? Апрель айы боюнча. Ошондой баа боюнча алар. Бизде маалымат башкача, Бактыргеш. Мен сиз өзүңүзгө дагы азыр алып барып берем, кааласаңыз. Бериңиз.